5 февралда белгилүү кино режиссер Руслан Акундун тасмасынын уландысы, тагыраак айтканда Апамды издейм киносунун 2 бөлүгү тартылып, жабык эшик артында Борборустун кинотеатрларынын биринде көрсөтүлүп, белгилүү кино режиссер, өнөр адамдары, коомдук ишмер жана чет жерден келген меймандардын катышуусунда өттү. Дураки, что ли? Нормально ходить? Это же не фильмы. Не так в кино эти кадры запарили. Руслан Акун мырзанын айтымында Апамды издейм 2 тасмасын тартуу үчүн Туркияда жашоого туура келген. Лететь в Турцию и искать какого-то актера. Не просто актера, а Бурака, звезду сериала. Кто? Кто это вообще такой? Ошондой эле кино рыногун кеңейтүүдө кандай кадамдарга баруу тууралуу өз оюн билдирди. Эгерде ушу биздин аймакта кино өнүксүн десек, биз бардык киночулар Кыргызстандан болобу, Казакстандан болобу, Өзбекстандан, Тажикстан бардыгыбыз биригип, ушу жок дегенде Борбордук Азияда өзүбүздүн кино рынокту биз түптөш керек. Илгери союз болгонго чейин Туркистан деп койбоду беле? Бир аймак болбоду беле? Бул кино, маданият, шоу-бизнес жактан биз бир аймак болсок, анда бизге эч кимдин кереги жок да. Анда биз аябай күчтүү өнүгөбүз. Канчалык сапортту тартабыз десек, ошончолук чоң бюджет керек. Ошондуктан мен ойлойм, ушу келечек курабыз десек, биз бардыгыбыз биргеликте ушу көпүрөнү куруш керек да. Апамды издейм 2 тасмасында башкы каармандын образын мурунку казак актеру Таукел Мусилим, жаш актер Азамат Уланов өзлөрү ойноп, ошондой эле кыргыздын тажрыйбалуу актерлорун, тамашоочу, кино жаатында популярдуу болуп келе жаткан Эмиль Эсеналиевди, Америка, түрк актерлорунда көрүүгө болот. Неужели все так серьезно? Вот он опять за свое! Я тебя такого не ожидала. Я тоже. Ал эми казак актеру Таукел Мусилим кино тартылып жатканда бир аз кыйынчылыктар болгонун, бирок унутулуп калганын жана Руслан Акунду өз ишин мыкты билген кино режиссер деп эсептээрин, аны менен сыймыктанаарын жашырган жок. Енді мен үшін Руслан Акун Қырғызстандағы ең мықты режиссерлардың бірі деп айта аламын, және ол кісімен жұмыс істеуге тек қана рахат аламыз. Өйткені ол кісі түсіндірген кезде, жаңағы настрой берген кезде өте мықты, дұрыс түсіндіре алады актерларға. Меніңше өзім шыны керек қуаныштымын ол кісімен жұмыс істегеніме. Жаңа Эмиль Эсеналиев актер, талантты актерлар қатысты. Меніңше ондай талантты адамдар қатысқан кезде жана түсірілген кино жаман болмайды деп ойлаймын. Бул тасма 1,5 саатка созулуп, продюсери Нурлан Айбашев болсо, сценарийди Жеңиш Майрамбек уулу, Бакыт Осмонкан уулу жазып, анын үстүндө 8 ай иштөөгө туура келген. Жарым жыл даярдыктан соң баш аягы 1 жыл 2 айда Апамды издейм 2 тасмасы Кыргызстан менен Туркияда тартылып бүткөн. Just because they ain't scared of you, I'm gonna get up in your face, boy. Selection Federation, PlayStation. I believe I can fly. What? Вот. Өзүңүз жашоодо англис тилинен базовый билем, бирок мындай бош сүйлөй албайм деп сүйлөй алам деп айта албайм. Тасманын ичинде жатташ керек болот да. Анталияда кар жатпаса дагы абдан суук экен аба ырайы. Анан кийин шамал катуу болгондуктан биз көлдүн жээгине тартатканда шамал мени алып кетип, мен жыгылып, мен өзү БГУда заочно окуйм. Бул жылы Кудайым буйруса Бүбүсүлөр Бейшеналиеван институт искусствуна тапшырайын деп атам. Айта кетсек, кино юмор менен коштолуп, сценарий кызыктуу болгондуктан көрөрмандарды зериктирбейт. На свадьбу не будет. Гуляй-гуляй. Прощай, Гульсары. Табор ушел. Кудулай уехал. Журавли улетели. Тасмадагы окуя 2 ойду камтыган. Биринчиси жакындарына кам көрүү, экинчиси жашоо бул өзү чоң белек жана бул берилген мүмкүнчүлүктү сүйүү менен кабыл алып, убакытты болбогон көйгүлөргө бош кетирбей, маңыздуу жашоого умтулууну чагылдырышкан. Все таки красивые, да? Сколько они мне дали? Ну, доктора, сколько они мне дали? Ты что, знал?